Салик сода маркасы бул жөн гана даам эмес. Бул ар бир күнгө камкордук, табигый ингредиенттер жана халал стандарттарына толук шайкештик. Ар күнүңүздү даамдуу өткөрүңүз. Орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Жараткан Алла Таала кармаган орозоңуздарды кабыл кылсын. Назарыңыздарда рахмат жаган Рамазан берүүсү өзүнүн көрсөтүүсүн баштады. Бүгүн биз Ороз айт майрамдоо боюнча сөз кылабыз. Биздин студиябызга Ысык Көл облусунун казысы Самидин Кары Атабай устазыбыз келип отурат. Кош келипсиз. Кош бакылсын. Кудай таалам орозоңузду кабыл кылсын. Амин, айтканыңыз келсин. Самид Карке, сөздүн эң оболусунан баштайлы. Ушул айт майрамдоо негизи эле маани, маңызы багы айт дегенде багы биз дароо эле айт келатат демек багы исламдагы бир майрамды элестетип калабыз да. Ушул боюнча баштайлы, андан кийин суроолорду улантып кетебиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах таалама чексиз мактоолор, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга салам дуаларыбыз болсун. Пайгамбарыбыз алейхиссалам негизден Маккадан Мадинага көчүп келген учур. Пайгамбарыбыз көчүп келген учур, ага чейин айта кетчү болсок, ар заманда, ар улуттун, ар калктын, ар түрдүү элдердин, диндердин өзүнө жараша майрамдары болот. Ошол майрамдары менен кубанышат, сүйүнүшөт, бирок өздөрүнүн салт санасына жараша, тутунган динине жараша ар түрдүү кылып өткөрүшөт. Кээ бир учурларда тур эмес ичимдиктер менен, башкалар менен ар түрдүү элдер ар түрдүү кылып майрамдашат. Негизи ошол адатка айланган. Анан пайгамбарыбыз алейхиссаламдагы Маккадан Мадинага көчүп келгенде караса ал жерде бир эки майрам бар экен. Ошол майрамда күлкү, жыргал, оюн, зоок дегендей. Анан пайгамбарыбыз алейхиссалам байкыларды сурады, биз адатта ушундай кылып келебиз, ойноп келебиз бүгүндөрү. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты, бул силердин эки майрамыңарды Аллах таалам эки ыйык болгон улуу майрамга айландырды. Анын бириси ушул орозо айт майрамы, андан кийинкиси экинчиси курбан айт майрамы. Мына ошондон баштап, мына пайгамбарыбыз алейхиссаламдан ушул айт күндөрү биз майрамдай турган болуп калдык. Бул мусулмандардын майрамы. Бул майрамдар башка майрамдардан өзгөчөлөнүп, ичине соогун камтыган. Мурдагы биз айтып өткөн элдердин ар түрдүү майрамдары оюн, зоок, күлкү менен өтчү. Бизге ошондой эле оюн, күлкү, мындайча айтканда көңүлүн көтөрүү, бир сүйүнүч тартуулоо менен өтөт, бирок соогу бар анын ичинде. Эми айт деген сөздүн өзүнө келе турган болсок, бул араб тилинде айттен алынган. Айт кайтуу, кайра кайтуу. Мааниси эмнеге десе, бу айттар кайра келип турат, ошодо берекелерди чачып, кайра болуп тура тургандан айт сөзү бизге айт болуп калды, майрам болуп калды. Ушул майрамыбыздын бири Кудайым берсе, мына Рамазан айынын айт майрамы. Аллах таалам ушул майрамдарыбызды куттуу кылсын, берекелүү кылсын. Алла разы болсун. Эми ушул жообуңузду улай эле Ороз айт менен Курбан айттын айырмачылыктарын түшүндүрүп кетпелби? Кээ бир учурларда мынакей Орозонун башталышында дагы биз көп көрүп калабыз, жанагындай открыткаларды жиберип, куттуктоолор жибергенде бүгүн Арапа деп да калышат да. Ошого Ороз айт менен Курбан айттын айырмасына токтолуп берсеңиз. Экөөнүн айырмасы экөө тең майрам жагынан бирдей, улуу, ыйык майрамдарыбыз болуп эсептелинет. Ал эми аткаруу намаз жагына келсек, намаз бирдей эле окулат, окшош. Ал эми аткара турган иштерде, мисалы сүннөттөрдөн ала турган болсок, пайгамбарыбыз алейхиссалам орозо айтка үйүнөн курма жеп, бир шириндиктерди жеп чыккан. Жеп чыкканда дагы так санда жеп чыккан. Бул пайгамбарыбыздан бизге сүннөт болуп калды. Орозо айтта биз эми бир ай бою орозо туттук. Ал эми ошол айт күнү айтка чыгып баратканда биринчиден эмнебиз? Үйдөн бир нерсе жеп чыгабыз. Бул пайгамбарыбыздан сүннөт болуп калды. Ал эми хадистерде келет, пайгамбарыбыз алейхиссалам орозо айтка үйдөн бир нерсе жеп чыгат эле. Ал эми Курбан айтта болсо намаз Курбан айт намазы окулгандан кийин анан жейт эле дейт да. Айырмасы мындайча айтканда Курбан айтта орозо сымал, үйдөн эчтеке жебей,
айтка чыгып намаз окулат, намаздан жейт. Ал эми ороз айтта болсо үйдөн эртең менен бир нерсе жеп чыгуу бул сүннөт экен да. Ушул негизги, анан калгандары жалпысынан окшош эле. Эми курбан айтта биз курбандык кылабыз. Ороз айтта бизде сиз айтып өткөндөй Арапа деген сөз аралашып калган. Арафа негизи курбан айтка ылайыктуу. Арафа күнү бар да, курбан айттан бир күн мурунку күн Арафа күнү болуп эсептелинет. Ал эми орозодо болсо шектик деп коюлат, шек күнү деп коюлат. Ошондуктан экөөнүн айырмасы. Эгерде адамдар адашып орозодо деле Арафа деп алышы мүмкүн, бирок акыйкатын өз чындыгын алганда Арафа бул курбан айтка байланыштуу, курбан айтка тиешелүү. Негизинен орозо айт күнү кайсыл ибадаттар эң негизги болуп саналат? Эң негизги ибадаттар мына хадистерде келгендей, эки айтта тең. Айттан бир күн мурун эртең менен айтка чыгабыз деген түндөсү, түндүн 3/4 бөлүгүн, жандан көбүрөгүн зикир менен, Куран менен, дуа менен өткөзсө, себеби бул күндөрдө дуалар дагы токтоосуз кабыл боло турган күндөр да. Ошол пайгамбарыбыздан келген хадистерде дагы айтылынат. Пайгамбарыбыз айтты, кимде ким ушул эки айтта түнкүсүн бедар же болбосо тик туруп же болбосо ибадат менен, зикир менен, Куран менен өткөзгөн болсо, жүрөктөр өлгөн күндө булардын жүрөктөрү өлбөйт деген хадис бар да. Ошондуктан бул күндөрдө дуалар кабыл болот. Ошондуктан дуага, тилекке көп аракет кылышыбыз керек. Биз эми көп нерсеге муктажбыз да Аллах Тааладан. Көп нерсеге ушундай Аллах Таалам дуаларды кабыл кыла турган күндөрдү бизге жайгаштырып койгон. Көп ар түрдүү мезгилдерде учурларды коюп койгон. Ошолордун бири бул айт. Эки айтта тең дуабыз кабыл болот экен. Айтка чейин түндүн бир бөлүктөрүн ибадат менен өткөзүү бул эң жакшы иштерден болуп саналат. Өтө керемет. Анан Самин Каркей багыл акыркы ушул бир 2-3 жылдан бери ушундай бир коомчулукта бир жакшы адат болуп атат. Биз дагы социалдык тармактардан көрүп калып атабыз да, жанагындай айт күндөрү балдарга белектерди берип, балдардын көңүлүн кубантып, ушундай бир майрамдык күндү мындай бир жакшы өткөргөнгө бир далалаттар күчөдү да биздин элибиздин арасында. Анан мен ушундай суроо бергим келип атат, сиздин да оюңузду уккум келип атат. Балалыгыңызда ошо Ороз айт майрамында бир эсте калган бир окуяларыңыз, балким бул күндөрдө дуа кабыл болгон күндөр дейт. Ошол күндөрдө бир болсо эстеп бербейсизби? Кандай бир эсиңизде калган бир кызыктуу, урунтуу учурлар болгон? Элибизге деле кызык болсо керек. Балким бул мен үчүн жүрөктө калган эстен кеткис бир күндөрдүн бири. Мен ал убакта 1-чи класстабы, 2-чи класста окусам керек, Сайзудору. Ал убакта өзүңүздөр билгендей, азыркыдай бир жаш балдар айдай турган, уна тибиндеги оюнчуктар айдай турган жок болчу. Велосипедтер болот эле. Анан мага ошол күндөрү мага велосипед алып келип сатып бере турган болуп, үйдөгүлөр сүйлөшүп атат. Велосипед алып келебиз, велосипед сатып беребиз деп. Мен үчүн абдан кубаныч, сүйүнүч болуп атат. Ушу айтта мен белек алам, велосипед алам. Ошол маалда бир ой кылт этти дагы. Ал убакта мен аны дүкөндөрдөн да башкадан көргөн эмесмин. Ушул уна сымал 4 дөңгөлөктүү бир оюнчук минип айдай турган бир нерсе жүрөгүмө түштү да. Ушул велосипед алып келип берем айтка дегенден баштап мен дуа кылып атам, Кудай Таалага тилек кылып атам. Аны көргөн деле эмесмин, ушул оюма кирип калды. Ошондой бир рулю менен айдай турган 4 дөңгөлөктүү бир уна болсо, машина болсо, оюнчук. Эки көзүм төрт. Ушул дуа кылып атам, Кудай Тааладан тилек кылып атам, башка кылып атам, отурам да. Бирок алар велосипед алып келип берем деп кетишкен мага үйдөгүлөр. Мага келесиз эле велосипед келет атат, бирок ичимде ушундай бир уна болсо, машина болсо. Күтүп отурам, дуа кылып атам, эч бир үзүлгөн жок. Дуам, тилегим. Бир учурда карасам, ошол улуу агам унасы бар эле, унанын үстүнө ошондой бир кичинекей Жигули 4 дөңгөлөктүү оюнчук отуруп алып айдай турган педалы менен алып келет да. Ой, ошол учурдагы сүйүнүч мендеги дуамдын кабыл болгону ушунчалык таң калыштı. Аны мен ошондой алып келип бергиле деп да суранган эмесмин. Айткан да эмес. Бирок жүрөгүмдө эле ушуну эле каалап туруп алганмын. Дуа тилек кылып, Аллахым ушундай болуп калсын. Аллахым ошондой эле бериш. Кудайдын кудурети, алар мага велосипед алып беребиз деп барып дүкөндөрдү карашса эле ошол уна чыгып калыптыр жана. Турат экен да. Бирөөчү. Мына башкача экен, ушуну алып барып берсек сүйүнсө керек деп өздөрү эле кеңешип агамдар мага ошону алып келип беришкен да. Эстен кеткис, абдан мен кубангамын.
Демек, дуанын кабыл болуусуна эч кандай шек күмөн кылбаш керек. Жок, эч кандай шек күмөн кылбаш керек. Дуа кабыл болот да. Ихлас менен, ошондой берилүү менен, чын жүрөктөн кылынган дуа ал сөзсүз түрдө кабыл болот. Бирок берилүүсү Аллах Тааладан. Бул дүйнөдө береби, о дүйнөдө береби, заматта береби, кечиктирип береби, Алланын иши, биздин ишибиз дуа тилек кылыш керек. Аллах Тааладан сөзсүз суранышыбыз керек. Өтө керемет. Анан негизинен баягы айт майрамын, баягы биримдиктин майрамы, бир туугандыктын майрамы, баягы мусулмандардын бир катарда тизилүүсүнүн майрамы деп айтылат. Негизи ушул айттар, биздин эки айт майрамы, ошол мусулмандардын башын бириктирүүгө кандай бир салым кошуп келген буга чейин, анан салым кошо берет? Биринчиден, өтө салымы айттын, өтө салымы чоң. Сүйүнүч тартуулуу, кубандыруу, бир саптан туруп намаз окуунун өзү бир чоң руханий бир нерсеге ээ да. Адамдар бир сапта туруп, ал жерде чогуу биргеликте, чогуу көтөрүп дуа кылуу адамдардын жүрөктөрүн бириктирет. Чогуу дуа кылуу. Ал жерде көз жаш, берилүү, үй, маселе, башка бир сапта туруп намаз окуу, бир чогуу тилек дуа кылуу, кол көтөрүү. Бул да адамдардын ортосун бириктире турган. Ошону менен бирге сүннөт иштер бар. Ал жерде пайгамбарыбыз алейхиссаламдын сүннөттөрүндө эмне кылат? Адамдарды кубандыруу, сүйүндүрүү, белек берүү. Белек берүү дегенде эң биринчи орунда ата-энени кубандырабыз. Бир туугандар, бала чака. Ал күндө биз ага чейин негизи орозо фитирди айт намазын окуп алганга чейин берип кутулган болушубуз керек. Айт намазынан кийин калсак, моюндан түшүп калбайт, баары кутулушубуз керек, бирок себеби айт намазга чейинки орозо ичинде берилгендей болбой калат да. Биз ону бериш, адан сырткары дагы ал күндөрү колубузду ачыктык кылып, колубуз ачык болуп, ар түрдүү белектер менен үй бүлө, бала чака, коңшу ушуларды биз сүйүндүрүшүбүз керек. Акчалай, ошо белектердин кайсынысы жакшы десе, ар түрдүү белек боло берет, бирок акчалай дагы бул жакшы. Айрыкча ата-энеге, тууган урукка акчалай дагы белек бешкектерди берсек, кийимгече боло берет. Колунан эмне келсе, чоң кичинесине карабай, мүмкүнчүлүгүнө жараша белектерди берип адамдардын ортосу. Ушул күндөрдө дагы зарыл болгон иштердин бири, колунда жок, муктаж, баягы казаны кайнабаган үйлөрдү сөзсүз эстеш керек. Ошолордун үйүнө чейин барып, таанышып, көрүп, ал дагы өзүнчө адамдардын ортосун бириктире турган, адамдын жүрөгүн жумшарта турган иштердин бири. Ошол жерге барып, ошо тамак, казан кайнап айткан үйлөргө казан кайнатуу, мисалы ошого ылайык азык оокат алып барып берүү, белек бечкек берүү, акчалай берүү, бул дагы өтө улуу сооп иштерден. Ошону менен бирге бул айт күндөрү айрыкча жарашпай жүргөн, урушуп калып, кечиришпей жүргөн адамдар кечириш керек да. Өзү мусулмандын урушуп, таарынышып калышы 3 күндөн ашпаш керек. 3 күндөн ашып кеткенден кийин күнөө жазыла берет. Эми ошол күнөө жазыла берет, эми айтта дагы кечиришпесе, күнөөсү дагы чоңоюп кете берет. Айт болуп турса, Аллах Таалам орозодон чыктыңар, күнөөңөрдүн баарын кечирдим, силерде эми таптаза болуп чыктыңар. Ушул биз бир ай бою алган таалим, тарбия, сабак, тил, кулак, көз бардык жактан ачка болуу менен колунда жоктордун баркын, кадырын билдик. Ошондой эле ачка болуу менен ток жүргөндүн кадырын билдик. Бардык көп нерсени орозо келип биз тарбиялады да. Мына ушул орозодо алган тарбияны биз бир айда алган тарбияны 11 айга жеткирип алсак, биздин эң чоң утугубуз ошол. 11 айга жеткирип алсак, ошол акыбалда жүрүүнү, ошол акыбалда тилди гыйбаттан, сөгүүдөн, ушактан сактоону, кулакты, көздү арамдан сактоону орозодо өзүгө адат кылгандай 11 айга жеткирип алсак, бул биздин чоң утугубуз. Бул адамдардын ортосун өтө көп жактан бириктирет. Бир сапка намазда тизилгендей, жүрөктөрүн дагы бир сапка Кудайым буйрса, бул орозонун жана айттын берекеттери менен жүрөктөр дагы ошо сапта тургандай биригишет Кудайым буйрса. Өтө сонун жаңы муунга орозо айттын маанисин дагы кандай кылып жеткирсек болот? Мунун багы ушундай өзгөчө майрамдык маанайда өткөрүш керек экендигин дагы мындан да жакшы кантип түшүндүрсөк болот? Биз мындай нерселерди пайгамбарыбыздан үлгү катары көргөнбүз да.
сахабалар көргөн, сахабаларды табигиндар көргөн, ошондон уланып келаткан нерсе биз дагы өзүбүз кийим кийүүнүбүз таза, татынакай, жыттуу мисктерди себинүү, ошондой эле тазаланып үйдөн чыгып атканда үйдөгү балдарыбызга ошол маанайды, сүйүнүчтү, кубанычты тартуулоону балдар бизди көрөт да. Ал көрүп, ушундай экен деп алардан аларга калышат. Кийинкиден кийинкиге калышат. Ушул нерселерди биз өзүбүз көргөзүшүбүз керек. Анан эл арасында дагы жанакындай жакшылык сооп иштерди кылуу менен биз аларды муунга түшүндүрө алабыз да. Алар муун ошолорду көрүү менен, анан айтуу менен, тил менен айтуу менен, ошого окшогон нерселер менен биз сөзсүз түрдө жеткиребиз да. Эң негизгиси биз эмне кылышыбыз керек? Ошону көргөзүп. Мен былтыркы орозодо дагы Алла насип кылып ошол Мадинада 10 күн отурдум да, 10 күн хатмы кылып, Куран окуп, ал жерде дагы бир отуруу өзгөчө пайгамбарыбыз жанында отуруу дагы бир башкача сезимди алып келет экен. Ошол жерде бир таанышып калдык, бирөөлөр күнүгө ооз ачырат да. Анан Масжидил Харам пайгамбарыбыз мечитинин ичинен бир 150 адамга жете турган орунду ээлеп алыптыр да. Анан ошол жерге чакырып менде ооз ачар берип калды, келдер, адамдар келип отурат, ооз ачышат, умрого келгендер. Анан ошону менен сүйлөшсөм, бул атаман калган дейт. Атам ушул жерде 150 кишиге дейт чай берчү дейт. Азыр мен дагы ушул жерде ооз ачар уюштурам дейт. 30 күн. Анан 2 баласын, 3 баласын күнүгө алмак салмак алып келет дагы баа жерге. Күнүгө 1 баласы, 2 баласы кызмат кылат. Муну эмне кылып атат? Мен атасынан көргөнүн, чоң атасынан көргөн атасы кылып атат, атасынан көргөнүн бу балдар кылып атат. Буну дейт, мен дейт, мүмкүн болсо дейт, бала чакама ушул жерде 30 күндө эч кимге бербестен өмүр бою биз ушул жерде ооз ачырабыз дейт. И балдарыма калат дейт. Балдар ушул жерди биз ээлеп алганбыз дейт. Атабыздан бери дейт. Балким он чоң атасынан келаткан нерсе экен да. Ошондуктан биз эмне кылабыз? Ушундай бир сооптуу Рамазандын же болбосо айттын маңыздуулугун өзүбүз аткарып берүү менен, жасоо менен көргөзүп беребиз. Жана тилибиз менен айтабыз, балдарыбызга таалим тарбия беребиз, өзүбүздөн кийинки муунга ушундай бир таалим тарбияны берип өтөбүз да. Ороз айтта баягы муктаждар менен колунда барлардын айырмасын кантип бир жоюлуп калат, кантип бир жоюп койсок болот. Балким багы эми бул ороз айт бар майрамда атпайбызбы? Кедей болсун, бай болсун айырмасы жок, колунда барбы жокубучу. Ушул жакта шарият эмне дейт? Бул жакта шарият сөзсүз ушул биздин ар бир ишибизде кедей кембагал бар да. Ооз ачарыбыз болсун, майрамыбыз болсун, үйгө конок чакырып чай берүүбүз болсун, сөзсүз түрдө колунда жок, жетим, жесир, кыйналгандардын акысы бар. Акысы бар да. Эми бул жерден биз аларга дайым жардамыбызды берип отуруп, алар дагы балким өсүп, өнүп, кийин бирөөгө жардам бере турган деңгээлге чыгып калуусу толук ыктымал. Эми ошол жерде алып аткан, кыйналып тургандар булар намыс кылбаш керек да. Себеби айт күнү сүйүнүч болуп атат. Аллах Таалам ошо колунда барлар аркылуу жакшылыкты жеткизип аткан аларда сүйүнүп билип, колунда бар аларга жакшылык кылып аткандарга эмне кылыш керек? Дуа кылыш керек. Ошолорго рахмат айтыш керек. Ал эми колунда барлар берип атканда эч бир менсинүү деген нерсе болбош керек. Аларга рахмат айтыш керек колунда барлар. Себеби колунда барлар бир нерсе чыгарып садака кылып калыш керек. Эгер эч ким жок болсо, анын садакасы кимге берилмек? Ал эми Аллах Таалам ушундай адамдарды, эми Алланын сыноосу да, кылып койгондуктан аларга берип, ушулар болбосо мен кимге берет элем? Деп мээрими менен, аларды жакшы көрүүсү менен, сүйүнүчү менен, эч канча милдет кылбастан, эч качан алардын астында бой көтөрбөстөн, ошолор менен бирдей эле болуп, Алла мага берген мүмкүнчүлүктү кайра бирөөлөргө бөлүшүүнү Аллах Таалам бизге буйрук кылды. Эми ушу бөлүшүүгө дагы ушундай адамдар болбосо кимге бөлөт элем деп ошол жерде дагы айтылат да, колунда бар адам колунда жокко бергенде мен ушуну байытып койдум, мен ушуга жардам берип койдум эмес деп ойлоо эмес, аларга Аллах Таалам ушуну берген ушундай адамдарды коюп туруп рахмат. Ушулар болбосо мен бул соопту кантип табат элем? Таба албай калат элем деп алардан мүмкүн болушунча кичипейил болуп, алардан ылдыйраак болуп туруп бериш керек да, берүүчү дагычы. Негизи баягы биз кичинекей кезде билебиз, эсибизде бар, баягы айт намазы окулгандан кийин анан баягы
үйдө дасторкон жайылып турат эле, анан кошуналар, туугандар ушинтип айттап келип чай ичип, анан ушинтип ошол күнү кечке баягы ушундай баягы зыяраттар менен өтөт эле да. Негизи ушул нерсе туурабы же жанагынтип баягы жети үйгө Куран окуп кирип анан ушинтип кылган жакшы? Кайсынысы туура негизинен? Бул айт күндөрү ар бир үйдө дасторкон жазылыш керек. Ошондой эле биз бири-бирибиздикине, анын ичинде мисалы ата энени сүйүнтүү, балдарды сүйүнтүү, тууган урукту сүйүнтүү, ал эми коңшу дагы тууган болуп эсептелинет шариятта. Туугандын бир немеси коңшу. Дос тууган бар, куда тууган бар, ата тек тууган бар, коңшу тууган бар, мусулман тууган бар. Тууганчылык көп да. Коңшулар дагы тууган болуп эсептелинет. Аларды да биз сүйүнтөбүз. Алар да биздикине кирет. Бул каттуу алака, бири-бирибиз менен байланыш бекемделет да. Жана сиз башында суроо бергенде адамдардын жүрөгүн кантип бириктиребиз ынтымакка. Ушул ал жерде биз айттап, бут кирген үйгө кут кирет деп бекер айтпаган. Бир адамдардын кирип чыгып туруусу ошол үйгө береке келет. Ынтымакчылык, береке алып келет да. Ошондуктан сиз айткандай, эми Куран окуу маселесине келгенде биз сүйүнүп турган учурда ата өтүп кеткен ата бабаларда сүйүнтүү бул шариаттагы бар нерсе. Куран окуп биз сүйүнүп тургандай алар да сүйүнтүп коюу. Ушул жерде бир туура эмес түшүнүк пайда болуп калат да. Куран окуп коет десе, ошону аза күнүн айлантып албаш керек. Ыйлап, ошол күнү Куран окуп коюш бар болсо, Куран окуганда сөзсүз ыйлап, аза күтүү кылбашыбыз керек. Куран окуп койсок деле сүйүнүп, аларга да сүйүнүч тартууладык деп, биз эч качан өтүп кеткенди унутпашыбыз керек. Өткөндөрү. Себеби бизде да үмүт бар да. Биз өлсөк, балдарыбыздан аркадан бир сооп жетип турса, Куран окулса, биздин атыбыздан садака берилсе, биздин атыбыздан жакшылыктар болсо, ошол атама, апама деп арнаса балдары, сөзсүз соо жетип, о дүйнөдө даража көтөрүлөт да. Үмүт бар. Баламан бир пайда болобу экен деген ар бир инсан. Ошон үчүн биз дагы бардык учурда айттарда деле Куран окуп койсок, соо жетип, көбөйтүлгөн сооптор жете берет. Ошондуктан Куран окуп койду, эч кандай зыяны жок. Бир эле аза күнгө айлантып албасак. Аза күнгө айлантып алып. Ошого сиз айткандай жети үйгө кирип коюу, бул эми бизге адат болуп, ушундай болуп калган, мустахаб болуп калган, жакшы иштерден болуп калган. Ушундай кылып туруп аралашып, байланышып каттоону биз көбөйтүшүбүз керек да. Анан баягы айттарда ушу самалып болуп калган, өзгөчө айыл жергесине жанагындай мал союп, ушуну белгилешет да. Негизи ошол Кудай Тааланын ыраазычылыгы үчүн дагы ошол мал союп, баягы жыт чыгарып койсо туура элеби? Бул кан чыгаруу эң жакшы иштерден. Эми курбан айтта баягы колунда барларга бул милдет болуп эсептелинет. Милдеттүү түрдө. Ал эми орозо айтта бул милдет эмес, бирок үйгө конок келет экен деп колунда барлар кой союп, мейли башкасын союп, кой сойбосо деле тамак кылып бир ушундай сүйүнүч тартуулоо керек да. Бул эми биз мындайча айтканда Кудайдын кудурети 30 күн орозодо Аллах Таалам бизди жебе деди күндүзү. Жебе деди. Жесең, ушул 30 күн ичинде күндүзү жеп алсаң арам. Мындайча айтканда бир күнүнө 60 күн тутуп берүү милдеттендирилген. Бул орозодогу ошол жебей койгон соопту башка учурда жебей коюп таппайт да. Эми Кудайдын кудурети экен, биз Аллах Тааланын бенделери катары Аллах Таалам орозодо жебе десе, айт күнү же дейт да. Мына караңыз. Айт күндө жебей коюш арам. Орозодо жеп коюш арам болсо, айт күндө жебей коюш. Ал күндө сүйүнүч, тартыныч болуп, азаздан болсо дагы ошол ар бир жерге барып, ооз тийип, тамактанып, сүйүнүчтүн, мындайча айтканда, майрамдын шаңын билишибиз керек, башкаларга да билгизишибиз керек да. Эми баягы биздин элибизге айт майрамдоонун биздин баягы убактыбыз дагы соңуна келип атат. Айттым майрамдоонун бир эрежелерин түшүндүрүп койсок, мисалы биздин Дуңган досубуз бар, Дуңган улутундагы Шамил деген жигит. Анан баягы айт майрамда чакырганда ошондо мен сурап калам да. Ош сиздерде кандай депчи, Дуңган улутунда кандай? Айт майрамдан бир таржымалаганда десем, алар айтат, бизде дейт, ушул айт күнү дейт, биз таарынабыз дейт. Эгер биздин үйгө бир тууганыбыз келбей калса, таарынабыз дейт. Биз үчүн айт ушунчалык маанилүү. Ар бир биздин тууганыбызга, баягы урук тукумубузга байланышкан баары тең келип кетиш керек. Бул жанагы кошуна, дос, тамырды санабаганда. Анан биз дагы ошондой кылып баягы тууган уруктун башын бириктирүүдө ушундай кылсак болобу өзү?
болот. Себеби исламдын максаты бириктирүү. Баягы телефон чалып эмес да, бизде адатта баягы чакырган жерге калбаш керек, чакырбаган жерге барбаш керек деп мындай эме болуп калган да. Ал жерде болсо андай эмес экен, баягы чакырылбаганда милдеттүү түрдө ошол үйгө барат экен да, ар бири. Ошондо биз дагы ушундай нерсени кылсак болобу, салт кылбасак болобу? Бул өзү пайгамбарыбыздан бери келаткан ушундай мустахап амалдардан да. Биз эми буну каяктан алдык? Биз жөн эле оюбуздан чыгарган жокпуз, пайгамбарыбыздан келатат да. Пайгамбарыбыз ушундай кылып туруп, мисалы сүннөттөрдө айтылгандай, биринчи эмне кылыш керек? Эң негизгиси жууну гусул кылуу, бул 2 айтта тең, ошондой эле таза кийим кийүү, мисвак колдонуу тиштерди, ошону менен жыттуу нерселерди себинүү, кийимдердин эң бекитип койгон, эң тазасын, эң сонунун татынакайын кийүү, Эң кымбатын кийиш керек. Эң кымбатын десек де болот. Эң татынакайын кийүү, кийимдердин, ошону менен бирге жана биз айтып өткөндөй тууган урукка каттоо, тууган уруктан кабар алуу. Биз айттык, эң сап башында ата эне турат. Ата энеге барып, кабар алып, эми кээде алыс болуп калса, анда айла жок телефон чалат да. Бир шаарда, бир айылда турган болсо, сөзсүз барып, ошондой тууган урукка барып каттоону бекитиш керек. Эми акыркы учурларда чынын айтканда каттоо бир аз мурдакыдай эмес адамдардачы. Телефонго ишенип калабызбы, же ишибиздин көптүгүнөнбү, мурдак окшоп эле башка учурларда эле туугандыкына бара берүү билинбеген менен азайып баратат. Исламдын максаты тууган урук менен каттоо. Василул архам деп келет пайгамбар буйругунда, тууган урукка каттагыла дейт. Эми ушундай себеп күндөрү, бир себептер менен кайра көбүрөөк каттап, муну адат кылышыбыз, пайгамбарыбыздан келаткан өзү адат, бар нерсе. Буну биз азайтып кетип атабыз, кайра көбөйтүшүбүз керек да. Максат исламда тууган урук менен каттоо бул өтө зарыл. Тууган уруктан үзүлүп калуу дуалардын кабыл болбоосуна себеп. Мына тууган уруктан үзүлүп коюучу. Ал эми таарыны урушуп кетип, неме кылып койсо, балким дуасы такыр кабыл болбой аткан чыгар анынчы. Телеги. Ошон үчүн бул айт ушундай адамдарды бириктирип, тууган урук, 7 адамга баруу деген деле сөз бекеринен эмес да. 7 жерге баруу деген сөз бекеринен эмес. Айтта ушулар менен барып, кичине көңүл ооруп калгандар жазылат, салам менен, тамак ичиш менен ортодо ынтымакчылык пайда болот да. Убактыңызды бөлүп, Ысык көл жергесинен бери келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Анан ушул мынакей орозонун акыркы күнүндө отурабыз. Анан акыркы күнүндө биз мекендештерге эмне деп кайрылмак элеңиз? Аллах таалам бул күндөрдө дуа кабыл болуп аткан күндөр. Аллах таалам дуабызды кабыл кылып, Кудай таалам баарыбызга тынчтык берсин. Бизде эми ушул тынчтык, ислам динибиздин атында тынчтык, ата-бабабыз дагы ач бол, ток бол, тынч бол деген да. Ач болсоң да мейли, ток болсоң да тынч бол, негизгиси. Ушу тынчтык өтө зарыл. Элибизге Кудай таалам асман жерден боло турган бале кырсыктардан сактасын. Анан биздин мамлекетибиз Кыргызстан мамлекетибиз көздүн карагендей сактоого биз милдеттүү болгон мамлекетибизде дайым өсүү болсун, өнүгүү болсун, тынчтык болсун, жакшылык, тынчтык менен сөзсүз береке кирет. Орозодогу кылган ибадаттарыбызды Кудай таалам эселентип кабыл кылган болсун. Кудайым буйрса, эртеге айтта канчалык сүйүнгөндөй, кыяматта дагы Аллах таалага жолукканда ушундай бир сүйүнүү рахаттарды эки дүйнөгө тең Аллах таала бизге насип кылсын деп дуа кылабыз. Алла разы болсун, Алла кабыл кылсын. Сизге чоң рахмат, ушинтип Ысык көл жергесинен бери келип бердиңиз. Убактыңызды бөлүп, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн айт майрамынын эрежелери, тартиптери боюнча сүйлөштүк. Ал үчүн биздин студиябызга Ысык көл облусунун мусулмандарынын каазысы Саминий Кары Атабаев устазыбыз келип берди. Чоң рахмат билдиребиз. Эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, Кудай таалам кармаган орозоңуздарды кабыл кылсын. Айтыңыздар маалик болсун. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Салих Нақта дам чөбөлөрү. Салих компаниясы Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын адал сертификатына ээ болгон мекеме. Салих компаниясы элибизге адал азык тартуулайт. Рамазан айыңыздар марек, оразаңыздар кабыл болсун. Салих Сода маркасы Кыргызстандагы эт өнөр жайынын лидери. Бардык продукциялар халал принцибинде даярдалып, эл аралык стандарттарга ылайык EAC ISO 22000 талаптарына жооп берет. Салих Сода маркасы сапаттуу продукцияларды өндүрөт. Колбаса азыктары, эттен жасалган деликатес, сэндвичтер, хот-догдор жана бургерлер